Дагы бир кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу телегөрүүчүлөр. Биздин студиябызга маданият өкүлдөрү негизи эле баймабай келип турушат. Бүгүн да мына ушундай маданияттын бир өкүлү, кыргыз казакка таанымал Майра Керим кызы апабыздын уулу десек болот. Өзү да аябай таланттуу төкмакын байкебиз Акжолтой Канатбек уулу төрүбүздө мейманда. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кандайсыңар? Жакшы, салам. Салам. Кандайсыз? Жакшы буюрса, аман эсен жүрөбүз. Келип калдык. Ошентип кече атайын чымчыктар келип сайрашып, чакырышып кетишти эле бүгүн. Чакырып Таңкы пирамидага да. Таңкы пирамидага. Жакшы, Акжолтой, ар дайым сизди көрбөйүн, жылмайып, жаркылдап турасыз. Мунун сыры эмнеде? Мунун сыры недечи эле жана орустун бир жакшы сөзү бар да. Как я посмотрю, силер постоянно спокойныйсыңар дейт да. Анан как вы расслабляетесь дейт да. Я не напрягаюсь дейт да. Мисалы үчүн Адам өзү ошондой болуш керек. Адам өзүн канчалык көп түйшөлтө берсе, ошончолук түйшөлө берет да. Адам эмне болгон күндө дагы бүгүн бар, эртең жок дүйнө деген ушундай экен дүйнө. Жана жакшы бир сөз бар го, мисалы, жашоо оңой эле депчи. Жашоого аябай олуттуу карабалсаң, ошондой нерсе менен сени карайт депчи. Мындай эле жашоого күлүп, жашнакай карасаң, жашоо сага да ошондой эле карайт деп. Эврика. Жакшы, эң сонун атайын телегөрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүү үчүн, дагы да сиздин жаңылыктарыңыз менен телегөрүүчүлөрдү тааныштыруу үчүн, бөлүшүү үчүн студиябызга чакырдык анда. Таң кандай башталды бүгүнкү таң? Кандай келдиңиз? Ой, арыбаңыздар. Жалпы кыргыз журтубуз, жалпы биздин көрөрмандарыбыз, күйөрмандарыбыз саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Буюрса бүгүнкү таң ушу эл менен теле аркылуу баарлашууга даярданып башталды. Демек бүгүнкү таң бизди эл менен дагы бекемирээк кылып, тыгызыраак кылып, ортобузду дагы да жакындатат деген ойдо мынакей биздин Алтындай карындашыбыздын ароматный чайын ичип, аябай сонун таң башталып аткан убакыт ошо. Өз колу менен куюп келди. Жакшы, ошондой эле сиз айтып кетсеңиз, чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат, кандай өзгөрүүлөр, кайсыл багыттан кайсы багытка секирип атасыз дегенде. Секен, баягы бир неме бар да. Мисалы үчүн мен бир чабандес сыяктымын да. Бир атка минип алганчы. Мындай, бирок аркамдан 2 тайым жете эле болгом да. Минип алган атым бул акындык улуу өнөр, баягы апамдан белекке калган бизге мындай улуунун бир көрөңгөсү да. Аркасында бир жака ээрчитип алган кунам болуп калды ал буюрса. Тайым эле башында. Ал тайым актерский жагында мындай аткаруучулук чеберчилик, актёрдук чеберчилик деп коет. Ошо Манас университетинде ошол жактан билим алып, алчу учурда мына Орус драма театрында кыргызча ойноп, аябай эксклюзивдүү актер болуп иштеп Ал жактан алган билимди практика жүзүндө жалпы коомчулукка тартып атасыз, Анан дагы бир кичинекей немем бар эле, апам айтып калчу эле, ичиңе келсе чыгарып тур дайыма. Болгон ичиңде толгон нерсең болсо ырга чыгар, ырга чыкпаса оңго чыгар, оңго чыкпаса бир жакшынакай термеге чыгар деп айтып турчу эле. Анан ошентип баягы азыр жаштыктын доорун сүрүп, сом темирде иш каткан 25те болгон бала кезден ушул убакытка чейинки толгон бир жакшы сезимдерди оңго салып, дагы оончулук кылып келаткан убагым ушул оончу аткаруучу, акын, актер, тамада, шоумен, музычу деген нерсенин баары тең мындай чоң эле бир жакшы бир мындай калыптуу сөзгө келип мындай шайыр деген нерсеге болсо аябай жакшы болот эле. Жакшы. Баарын бириктирип шайыр деген. Баарын бириктирип мындай эл шайырлары деген топ бар го мисалы үчүн немеде. Вот ошонун баардык шайырлар да. Анан ошол сыяктуу мен да ошондой шайырдырмын балким. Баарын бириктирип туруп, артыңызга чоң жүктү сүйрөп келаткан турбайсызбы? Алдыда өзүңүз мындай төгөрөгө төп келген бир ат деп койсок болот экен да. Артыңызда бир чоң араба келатыптыр. Буюрса, колдон келишинче бизге канча дейт, мисалы үчүн өмүрдө эгер биз бир эле нерсени кылып туруп алсак, демек биздин көз карашыбыз, дүйнө таанымыбыз, анан бир нерсени мындай жан дүйнөбүзгө сиңирүүбүз
бир көз караш менен бир ракурста анан бир мындай бир капталдан карагандай болот. Эгер адамдын жан дүйнөсүнө мындай болгон өзүнүн жардамы болгон ушул болуп өзү ар кандай нерсеге кызыгып ошол нерсе менен анда ошондой нерсе менен өнүксө андай адам анда карыбайт деле болсо керек да мындай. Эми карлык деген эмне? Карлык деген баягы болгон түйшүктүн баарынан жеңилип берип өмүр деген кандай кыйын деген сөз да мисалы үчүн. Туура айтасыз. Бар го баягы 65-70-теги байкелерибиз мындай. Кээ бирде энергиясы ашып ташып, ошондойлор мисалы. Сиз айтып калдыңыз, негизи ар тарапты көп ишти аркалап келатам депчи. Мына ушулардын баардыгына убактыңызды кантип жетиштиресиз жана булардын баарына энергияны каяктан аласыз? Негизи күндү 4 бөлүккө бөлүп алган жакшы. Оттун сааттары, суунун сааттары, жердин сааттары, анан абанын сааттары, шамал, желдин сааттары. Оттун сааттарында эмне кыласың? Оттун сааттарында аябай мындай сени түйшөлтүп аткан нелер болсо 1 саат. Ошону чечип саласың, колуңан келишинче болду. Үш деп чечкенче чечип отуруп каласың. Суунун саатында эмне кыласың? Суунун саатында бир аз эс алып, ой жүгүртүп, оюңду топтоп кичине өзүңө келесиң. Жердин саатында эмне кыласың? Жердин саатында эмне жерге байланыштырат сени? Үй бүлөң, ата-энең, мисалы үчүн жакындарың, досторуң, аларга көңүл болосуң. Анан жел эмне? Жел кыял, жел ойлор, жел ушундай бир чыгармачылык чабыттар мисалы үчүн. Ошондо анан ошентип ушул от, суу, жер, жел болуп кете берет. Неме ошондой 6 цикл болот күндүн ичинде. Ошонун 2 циклы уйкуга кетет. Анан 4 циклын ошентип колдоно берсеңиздер, эле көп эле нерсе жечесиңиз. Жакшы кеңеш экен, балким бул кеңешти биз да колдосок, балким күнүбүз ийгиликтүү аягына чейин болот. Азыркылар биздикилер мындай тайм менеджмент деп айтат атпайбы? Бул Акжолтой мырзадан биздин Акжол тайм менеджмент болду окшойт. Домбураңыз менен келип калыптырсыз, анан кыргыз эли сиздин таланттардын эң эле билгени, сиздин өнөрдүн көбүрөөк билгени Майра апабыздан калган өнөр, өткөн өнөр, сизге да өткөн өнөр, мына ушул төкмөлүк өнөр. Эгер уруксат болсо, мына ушул төкмөлүк өнөрүңүзгө чогуу көп болбойлубу? Жакшы болот, анда түз эфирден сиздин төгүп аткан учуруңузду биз суктана чекеден карап турсак. Kutmandu tanınızlar menen elim Men kutluktayım dep bugün kegen edim Ой, кандай сонун. Sizlerge jakşı manay tartuulunun Amalın oylop azır ne verelim Tappay turgan uagın ne verenin Ой, Arva kılan ak sakal atalarım Var bol kılan ak köküllenelerim Esen bol jarkıragan ağalarım Aman bol canındağı cengelerim Oy de. Şerbette tatlı bizdin karındaşlar Kangaptay katı bizdin içekler Öyle. Aytor barın argan eğilip salam kılıp Oyumdu sözgö salıp aban kılıp Tilegenim жалгыз gana bir tilegim Jaratkan koyson eken aman kılıp Ay harva karındaşım Manas jaktan Ошондон айтыңыз. Sarmerdendin jengesi bolsun elek Oy çoğulgan eldin barın sen güldürüp Kupuluna dalaylardın tolçun elek Görse vakış ordunda turalbagan Bireler jumuştu kılalbagan Eki üç jumuş kılıp özün çirkeyin Eki üç kırdı jaktan tür aldagan Aytor özünde karındaşlar bolsa dayım Demek
элдин көзү май басып же буланбаган. Ушундай алтын сымал карындаштын алдында кулайт любой дубал бала. Ой, Вали, баракелде. Тилегим орундалсын тилектериң, Кудайдан сурап али суранбаган. Вали, баракелде, жакшы сөздөр айтып атат. Евкем Амир деген алтын иним, Арбак маңдай жүзү жаркын иним. Сенин ушул элге кылган кызматыңдын акыбетін эки колуң алсын иним. Элге дагы бир сүймөнчүк болсун иним. Сен мен үчүн кичи болсоң, элим үчүн чоңсуң иним. Сенин чиркин ар бир айткан жакшы сөзүң, эл үчүн жүрөк берген толкун иним. Буйрса өзүңдү көрүп алды эм артыңан, көчөлөрдө супермендер толсун иним. Ой, Вали. Жактап сөз. Тазартуу бул эрдин иши, өлкөнү таза кармо элдин иши. Ошол элдин мээнетине жараштырып рызкысын берүү бул да жердин иши. Айтор эмгек менен мээнет менен өрчүгөн эл, зоболоңор бийиктеп өсө берсин. Улуулук, нукуралык деген нерсе аркаңардан кадам жете келсин. Кичинекей бешиктеги уул кызыңар батыш эмес өзүбүзгө жетеленсин. Азыр башы маңдалай жандар чече албаган маселени ошол балдар чече көрсүн. Ошол кырсык кыргыз башына кандай келсе, ошондой билинбей эле кете көрсүн. Эл журтка каалаганым тынчтыкко, тынчтык издеп канчадай бырыштыкко, канча эл менен кан төгүп кырыштыкко, канча жер үчүн талаш уруштукко, канчасын кармай албай бердик дагы, канчасын берип жүрүп келдик дагы. Тилегеним төрт тарабың түгөл болсун, анан аман болсун кемибестен эл бүт барыңа. Аябай Нурай экөөбүздү мактап ырдап бердиңиз. Анан негизи илгери ушундай төкмө акындар мактап ырдагандан кийин акынга тон кийгизип, анан атка отургузуп, анан узатчу эле. Биз да ат даярдап койгонбуз сыртта. Саясат сабактары адамды кет дегендин жаңы түрү ойлонуп табылды буюрса. Жок, биз эч кандай кеттебейбиз. Бул жакта сиз шашпай отурсаңыз болот. Анткени үйгө кетип турган сапар жолуңузду ойлонбой деле койсоңуз болот. Анткени биз сизге сыртта ат байлап койдук да. Андан жайылып шашпай. Ошо кандай марка десек. Ал жагы сюрприз болсун. Мындай суроо. Негизи акыркы учурларда айтыш таймаштарына көп катышпай калдыңыз. Алыстап кеткениңиздин себеби эмнеде? Эми алыстап кетти деген нерсе баягы алыстап кетти деген сөз туура эмес болуп калат. Мындай ошол эле коомдун ичинде эле аралаш жүрөм мен деле.
азыр баягы жолдон канча алыстамак эле адам бала кезинен ошол нерсе менен келатса, ошонун дагы бир багытын ойлоп таап, дагы бир жагын өнүктүрүүгө бир жол издеп жүргөн убагым. Башка жол менен келейин деп аткансыз, жок, баягы башка жол менен дегенде айтышка келүүнүн башка жолу жок. Айтыштын жолу чоң, кенен, толтурак, бирок анын баары бир эле жол. Мен дагы бир жолун калыптап берейин деген ойдо келдим азыр. Ошон үчүн мындай көп эми айтыштардын арасында жүрбөсөм, бул менин айтышты таштап салганым жөнүндө эмес, балким изденип өзүнчө дагы бир нерсе жараткым келип жүргөндүгү тууралуу маалымат бериш керек. Ошол дагы бир жол менен келейин деп атканыңыз боюнча айтып берсеңиз кандай болот? Азыр мисалы үчүн бизде интернет тармагында жакшы бир иш кылса болот экен. Айтыш чемпионатын уюштурса болот экен. Айтыш чемпионаты кандай этаптардан турат экен? Биринчиси, келген акын, мисалы үчүн каяктан чыкканын, эми кааласа жет атасын, кааласа элиндеги баатырларын, кааласа мындай негизи өзүнүн баягы жер байлыктарын, кен байлыктарын, эл байлыктарын, ошолордун баарын тааныштырып берип, кыскача бир 2 мүнөттүк саламдашуу кылса, анан уккан элдер, бул биздин бала экен, бул мындай экен, тигиндей экен, көрөнгөсү бар экен деп баягы өзлөрүнүн дагы тарабынан көрөрмандары чыкмак да. Кыскача айтканда, тарыхынан, санжырасынан кыскача баяндап өтөп турбайбы? Ал жагын өзүнүн баягы талабына жараша. Анан экинчиси, өнөктөштү биз баягы салт боюнча аябай мактап эле, айланайын деп эле, кагылайын, согулайын деп эле, ийилип, сүйүлүп, чоюлуп эле акчтардын алдында мындай кичине эркиндик болуш керек. Кичине тамаша түрдө талкалоо айтыш деген эки этап болот да. Туздуу айтыш болот да. Туздуу айтышта бир 3 мүнөт өнөктөшүн карап туруп бир мөндүрдөй төгүп берсе, ачуусун чыгарып бир элдин мокумун бир кандырып, балким элдин көксөгөнү күткөнүн дагы бардыр ушул нерсенин ичинде. Анан ал этап бүткөндөн кийин анан баягы талкалоо бүттү да. Эми алкоо айтышы болсо, бир 2 мүнөт алкап берсе, анан аягында бир 2 мүнөт өзүнүн бир оюнда бир бышырып жүргөн жакшы ойлорунун баарын тегиздеп, тарсылдатып элге төгүп, мындай ырдап берсе, төгүлүп агынан жарылып жүрөгүм бошотуп эле. Ошондо өнөрпоз менен көрөрмандын ортосунда көпүрө дагы да калыңдап, дагы да бекемдеп, анан бири-биринин айтканын, бири-биринин каалаганын мындай көз менен гана эмес, кулак менен гана эмес, көкүрөк менен бекемдешип, ушу көкүрөктөн мост сондор, көпүрөлөр өтүлөт болсо, анда аябай сонун болмок да. Эми ошол нерсени ойлонуп жүрөм буюрса. Ушул нерсени ишке ашырып ала турган болсок, жок дегенде пирамида деп айтсам жарашабы, жарашпайбы билбейм. Бирок Маданият каналы сыяктуу улуттук баягы биздин телелердин катарында гана эмес, жалпы масштабтуу интернет тармагында биздин баарыбыздын мындай бир тууганыбыздын доскеси болуп калган YouTube сайты менен эле сонун келишим түзүп алып акырын жасап койсо болот. Жакшы ойлоруңуз бар экен. Ойлогон ойлоруңузга биз ийгилик каалайбыз, өз максатына жетсин. Ал эми биз жанагы айттыңыз го, бул төкмөчүлүк өнөр, бул менин эң баштапкы негизги таланттарымдын бири депчи. Ал эми ошол артыштагы эште келаткан бул актерлук чеберчилик, ошол эле ыр боюнча айттыңыз да. Азыр ошол эми жүк кылып, ошол өнөрлөрүңүздүн бирөөсүнөн үзүндү көргөзүп берейинби? Үзүндү кылып, жүк кылып ырдаппы, же актерлук чеберчиликпи? Кандай кылсаңар дагы, айтор актерлук чеберчиликтин ичинде бизде сахна кеби деген сабак болот. Сахна кеби деген сабакта биз үндү кандай чыгарыш керек, кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек, артикуляциялык көнүгүүлөр кандай сабактар болот. Мисалы үчүн казактын бир жакшы тобу бар. Нысана деген. Ошол Нысана деген тобунун чыгармачылык жаштардын тобу. Ошолордун Абай Аязбаев деген жигити бар. Ошол жигит минтип учурашат. Армысыздар?
Армысыздар алтындан ардакты күмістен салмақты отырыста отырып, огурциден опырып, бір қолында вилка бар, бір қолында килька бар, біреуде пиво, біреуде слива, құлақтарында сотка бар, алдарында водка бар, акарачка деген допта бар, натуральный сок та бар. Біреулер бұрыш жеп отыр, біреулер күріш жеп отыр, біреулер домбыра тартып отыр, біреулер мальбара тартып отыр, біреулер қатып отыр, біреулер жатып отыр, біреулер құлап отыр, біреулер жылап отыр, бір қыз билеп жүр, бір жігіт сөйлеп жүр, бір жігіт тынып отыр, бір қыз сынып отыр, жігіттер жип жайлы, қыздар клип жайлы, біреу некси десе, біреу пепси деп отыр. Біреулер танысып отыр, біреулер жабысып отыр, біреулер қалай деп отыр, біреулер давай деп отыр, біреулер қойсай деп отыр, біреулер болсай деп отыр. Біреулер баня кіріп жүр, біреулер таня кіріп жүр. Ай студенттік өмір ай, көтерім көңіл ай деген бір жақсы саламдашуысы бар да, елдің алдына шыққан. Ушул нерсе біздің сахна кеби деген сабақ бойынша өтілген көнігүүлөрдүн аркасынан келген кадимки жаңылмайды сияқты екен ғой. Бат айтма деп қойсақ болады. Бат айтма. Бат айтма деп қойсақ. Соны абдан жақсы. Ақжолтой, айтсаңыз, негізіле бір күніңіз қандай өтеді сіздің? Bir günüm ойғаным, ойланым, ойланып атып, дағы бір жол ойғаным. Толғанам дейсіз. Анан толғаным. Анан толғанып, дағы бір ойғаным. Анан тұрып кетем. Анан дағы ойланым. Ошентип, ойым башқарат да. Барын ой башқарат. Барын ой деле башқарбайт негизи. Ниет башқарат. Күндү негизи ниет башкарат. Эртең менен ойгонгондо бир жакшы нерсеге ниет кыласың, мисалы үчүн. Бир жакшы нерсеге ниет кыласың. Адамдын ар бирөөсү жакшы нерседен үмүт үзбөйт. Анткени үмүтсүз шайтан деп коет. Мындай жакшы нерседен ниет коесуң биринчи. Жараткан ушул күндүн ушунчалык бир жери ушундай болуп берсе, ошол жерде ушундай нерсени берип калсам, алып калсам деген ниеттүү адамга ушундай алып калганга мүмкүнчүлүк түзүлбөй кыйналат экен да. Берип калсам деген адамга бергенге да мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Анан эмнени беришке бир нерсе алыш керек да деле ошол. Алганга мүмкүнчүлүк да түшүнөт экен. Анан алганды бергенге да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жакшы. Эң сонун убактыбыз соңуна чыгып барат, бирок убакыттан пайдаланып сизден бир чыгарма, оңдурларыңыз да бар, ошолордон бир шеңгел. Бүгүн баардык талантыңызды сиздин өнөрүңүздүн баарын көргөндө көп болобу, кыска убакытка карабай. Кыздар негизи аябай таарынчаак келишет, кыял кеш келишет. Анан кызганчаак келишет. Балким бул эми аял затынын табияты ушундай жаратылган болуш керек. Анан өзүм баягы эң алгачкы домбура менен салган оонум болушу керек. Ушу оончулук жагынан дагы бир болсун. Негизи мен гитара менен оон жазам, гитара менен ырдайм. Анан мен гитара менен жазган ырларым аябай заманбап. Анан аны биздин айтышта жүргөн досторубуз угуп алып мындай таң ала беришет да, бул эмне деп элечи. Анан илгерки касиет эмес, аякта мындай заманбап жаңы нерсе камтылган да. Бул домбура менен чыгарган оондорумда кичине илгеркиче бир нерсе болот. Бир курдаш кызым мага аябай күнү баяны менен чертсең энчисине тай бергендей болосуң дейт. Бир өзүмдүн жакшынакай болгон курбу кызым экөөбүз тоого чыгып, кийиз дүйнө фестивалында чогуу жүрүп, анан тамашалашып сүйлөшүп атып, мен аны бир чымчый коем деп, катуураак чымчып алган окшойм, таарынып калат мага. Сөз менен. Анан аябай таарынып калат, анан кетип калат таарынып, бултуңдоп, характерин көргөзүп алып басып кетип калат. Азыркы эле жайнап аткан түрү жок, эч нерсеси жок. Катыстарынан турбай. Аябай, эми катуу эмес мындай, эркелеп кылыктан таарынып атат. Кечирим сураш керек болот деп мага. Эмне кылып сураарымды билбей, боз үйдү көздөй чуркап келип кирип эле, кагазымды алып, ручкамды алып эле жазып. Анан 5 мүнөттүн ичинде сөз чыгып, 5 мүнөттүн ичинде оон чыгып кеткен. Кечирип кой деген бир жакшы чыгарма бар. Кабак бүркөлүп, качып чүмкөнүп, 5 мүнөттө калдың түнөрүп, кашың түйүлүп, качып жүгүрүп, келиш албай бир топ жүдөдүк. Болду тарымга бар жайында, бир катаны койдум кетирип,
Кабакты түйбөй, кайгыны үйбөй, карлыгачым койчу кечири. Мурдуң бурчуюп, бетиң бултуюп, шайыр күлкүң капыс жоголду. Уксун күлсүн деп, күлүп жүрсүн деп, сагарнадым ошол обонду. А болду тарымба чыгар жайындачын, казакты койдум кетирип. Кабакты түйбөй, кайгыны үйбөй, карлыгачым койчу кечирип. Болду тарымба бар жайында, ой кемчиликти койдум кетирип. Кабакты түйбөй, кайгыны үйбөй, кадалы сүйлөй. Нүкү карлыгачым койчу. Баракелде. Баракелде. Чыгарма чыгат. Ал келип боз үйдө ары карап отуруп алып бир нерсени мындай бирдеке тигип отурмуш этип мага таанып бултуюп характерин көргөзөт. Анан мен акырын анын жанына мындай капталым менен келип отуруп, тетрадымды коюп алып, аябай ошентип ырдап берем. Экинчи куплеттин башталган жеринде жанагы кыздын таарынычынын баары тумандай жайылып тарап жок болот. Деп күлүп алат. Андан кийин мен баягы ырда акырын кечирим сурап атам да. Анан акырын алып сунуп коем. Сунсам, ал менин алтыным болсо, алып окей деп жазып, анан маймылча деп коебуз го, смайлик тартып күлүп турган адамдын смайлигин тартып коюшат, экөөбүз татуулашканбыз. Акжолтой, сизге чоң рахмат. Атайын убактыңызды бөлүп таң эрте биздин телекөрүүчүлөргө жакшы бир маанай тартууладыңыз. Чоң рахмат сизге. Келип бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда төкмө акын, белгилүү кыргыз казакка таанымал Майра Керим кызы апабыздын уулу, эркеси Акжолтой Канатбек уулу болду. Мына ошентип убакыт байкалбай биздин да көрсөтүү соңуна келип калган экен. Мына ошентип 2,5 саатты артка калтырдык. Ал эми сиздер менен биз коштошобуз. Кайрадан аманчылыкта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.